Былтыр жай айында бизге ушул бир жаш 44 жаштагы айымдын каза болгону тууралуу ошол айымдын сиңдиси жана иниси кайрылды да. Окуя 8 майда 9 майга караганда болуптур. Жолдошу мыкаачылык менен аябай сабап ошо ойдон уктап жатып алыптыр, ичип алган дейт. Экспертиза болгондо деле жанагындай ичинен биринчи экспертиза ошондой ичкени дайын эле болуп турат. Мына жерде бүт баары эле жазылып турат. Анан бир нече сааттан кийин ал жата бериптир, уктап атат деп эле. Анан баласы келип эметсе, уже комага түшүп калыптыр да. Анан скорый чакырып, алып барып, реанимацияда жатып эле канча саатта каза болгонду деле билбейт. Анан кийин ошондо эле күйөөсү жыргап жумушунда отуруптур дейт да. Анан жумушунан алып барып камап коет. Анан естественно аракет кылып бияктан врачтар барып башынан чоң жаракат алган экен, операция жасап, мээси куюлуу эле калыптыр дейт да, жөн эле. Мындай жөнкөй айтканда, мен угушума караганда айтканда айрандай эле болуп калыптыр дейт. Жөн эле бир нече саат жашаса керек, анан каза болот. Ошондон бери мына 1 жылдан ашты экспертиза. Өзү деле иштим деп айтты. Мунуку ушундай болуп атат да. Ошо мен сотко өзүм укук коргоочу катары катыштым. 3 баласы бар экен. 2 жыл мурунбу ажырашып кетиптир. Ошо мыкаачылык менен көп жакшы мындай араларында уруш талаш, балдары чоңоюп калган экен да. Анан 2 ай мурун кайта жолукканго тигил бир аял алып, андан баласы болуп, анан эми айтканга караганда ага деле мындай көп жакшы мамиле кылбаса керек. Анан келинчеги күйөөсү менен кайта жарашып барат да. 2 айга жетпей эле жашаганбы, ас эле болот да, эми бир неме тартып барса керек да. Анан 2 айдын ичинде эле ушундай кайта ызы чуу болуп, ошол күнү майрамга карата бир жерге барып, анан өзү деле айтып атат, ичип алгам деп атат да. Анан бир жеринде келинди дагы ичкен дейт, бирок аны вскрытие жасаганда эчтеке чыкпаптыр андан да, таптаза эле ичпептир. Анан ошондон бери эми тигини СИЗОго камап коет дагы, анан кийин 130 статья 3 часть менен козгойт, өлүмгө алып келген деп. Ал болсо мындай өлтүргөн эмес да, өлтүргөн эмес, өлүмгө алып келген деп. Фактически ошондо эле комада жатып калыптыр да, мындай жөнөкөй сөз менен юридический эмес, өлтүрдү деп эле айтса болот да. Анан ошондон бери мына менин колумда экспертизалар турат да. Анан эми жактайт да. Өлтүрүп салса деле адвокаты болот любой кишиге. Анан биринчи тияктан чыкканда өзүнүн жеринде экспертизасы ичип алган, өзүнө эмне жасаганын жооп бере алат. Вменяемый деген болот да. Ошондой чыгат. Анан кийин макул болбой Бишкектен психиатрический комплексный жибергиле дейт дагы. Алар келип туруп, мына биринчисинде 9-унда каза болуп атса, 17-синде майда ошондо эле жазайт. Анан кийин мына жерде фамилиялары да бар. Комплексный доктор, эксперт, 3 киши вменяемый деп чыгарат да. Ошол жанагындай мындай мыкаачылык жасап атканда, сабап атканда өзүнүн акыл эси менен болгон, өзүнө баарына жооп берет деп жазган да. Анан кийин кайта психолога психиатрический экспертиза жасаш керек дейт да. Анда 4 киши болот да. Экинчиси болсо 7 ай өткөндөн кийин 7 ай өткөндөн кийин
ким деген бул эме Терехова деген эме магистр психология дептир да. Эми ал мындай биз азыр ушуга карата консилиум чогулталы деп атабыз да. Дагы чоң эгерде ичип алса, биз билгенден ал наоборот күнөөсүн оорлотуш керек. Ал ичкен жөнүндө жазбай эле ошол убакта сурайт да. Эми тигил келин өлүп калды, өзүн актай албайт, эчтеке дей албайт, кандай эмне болгонун. Ал болсо ошонун айтуусу боюнча эле анан мен ревновать эттим, анан тигинтти анан мени тилдеди, анан ушинтип туруп эле анан кийин өзүмдүн эмне кылганымды билбей калдым деп это аффектное состояние экинчи стадия деп жазып коюптур да. 7 ай өткөндөн кийин, естественно, жанагындай аялын өлтүрүп атса, түрмөдө жатса, анан эме өңү бозоруп кетти, суроо берсе тинтип атат, минтип атат, унутуп калып атат деп. Анан ошол аффектное состояние дейт. Психолог, психиатрический экспертиза. Анан үчүнчү жолу дагы кайта повторно жиберет. Психолога, психиатрический экспертиза деп туруп, эме адвокат анан кийин жабырланган жактагы макул болот да. Анан биринчисинде биринчи прокурор ага макул болбойт. Жетишет дейт да, мына экспертиза болбодубу. Анан экспертиза үчүнчүсү уже бул эме 23 жыл апрелде, жакында эле, апрелдин башында кайта үчүнчү экспертиза жасалат. Анда дагы мына 3 киши психиатрлар өзүнүн эме жасаган ишине жооп бере алат, өзүнүн акылында эле болгон жанагындай деп туруп. Анан кийин Абдуллаева деген психолог кайта эле Терехованы кайталап туруп сурайт да. Анан кийин мен эме сот жүрүшүндө айттым. Эми аябай психологдор эмелер үйрөтүп деле койсо болот да аны. Эме аффект деген эме кандай маалда аффект болот деп туруп да. Анан ал дагы мындай аялын аябай жакшы көргөн, анан кийин аялы болсо буга жаман мамиле кылган, анан ошон үчүн тим эле өзүн кармана албай, аффекттин экинчи стадиясы деп туруп ошону коюп коет да. Анан кийин акыркы жакында эле бир жума эле болду. Мен өзүм да бардым сотко, Чолпон Атада эме районный сот болду. Мен прокурор биринчи эме маалымат берди дагы 10 жыл сурады. Анан айткандан айтты, мынабул эмеге сот өзү чечет. Буга көңүл бурса да болот, бурбаса да болот деди да. Анан биз эртесинде 2 күндөн кийин 26 апрелде жыйынтыгын айтмак, акыркы сөзүн айтмак. Анан биз барган жокпуз, туугандары барды да, мен деле ойлогом, эме 1 жыл эмеде отурду. Ошо караколдо, СИЗОдо отурду. Анан 2 жыл бериптир дагы. Анан 2 жыл деп туруп чыгарып жиберди соттон. Анан мен ошо жерде сүйлөп атканда айткам да, ушундан кийин бул бир канча ирет биз да жазганбыз, ага жанагы эмеси чыга электе мен өзүм дагы интервью бергем. Анан ошо жерден эле айттым, кечирип койгула, эгерде өлтүрүп салып эле 1 жыл отуруп туруп, анан кийин кээ бирде пробация дейт, бул пробациясы эле жанагындай аффектти колдонуп туруп эле, эч кандай аффект жок, арак ичкен, бир жерде 50 грамм дейт, бир жерде 300 грамм дейт, бир жерде 100 грамм деп жазылып турат бул жерде да. Анан естественно, эми билбейм, туугандары кандай 3 баласы бар экен. Анан байкуш эмнеге барып атасың, сиңдилери айтыптыр да, татынакай келин жөнүндө эле. Эме өлөрү тартып бараткан го байкушту. Анан балдарым чоңоюп калды, кызым да чоңойду. Анан турмушка чыкса, анан баягы кыргыздын уят деген сөзү, булардын атасы жокпу дейби. Ал болсо мындай банкир экен, банкте иштейт экен, акчасы бар экен. Анан эми кармап алгандан кийин мен айтканга укугум жок.
Мына эл деле ойлонсун да.